Кыргызстанда өткөн жылы социалдык контракттын негизинде атайын жобо бекитилген. Ага ылайык аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен жергиликтүү бийлик ортосунда социалдык келишим түзүлгөн. Тактап айтканда, бийлик жакычылыктан чыгуу максатында үй бүлөгө ишкердик баштоо үчүн кайтарымсыз негизде 100 000 сом бөлүп, мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланган үй бүлөлөр ишкердигин баштаган. Базарда место алдым, 9-да иш баштайм. Нокен районунда социалдык контракт долбоорунун алкагында каражат алып иш баштагандардын бири Мас айылынын тургуну Мамура Ахматова, 3 баланын энеси. Буга чейин тайындуу иши жок болгондуктан балдарын карап үйдө отурчу. 100 000 сом колдоо алгандан кийин райондун Борбордук базарынан ижарага атайын жай алып, азык-түлүк менен толтуруп соода-саттык ишин баштаган. Учурда 1 айлык кирешеси үй бүлөсүн бакканы кеңири жетип жатканын айтат. 100 000ге барына 1 сом койбой товар алдым. Ушу товарды сентябрдан бери айлантырып келдим. Жакшы, Кудайга шүгүр. Пайдасы жакшы болот экен. Күнүнө 3 000, 4 000 соода кылам. Андан 1 айда бир 2 жолу бир дем алып калам. Колумда балам бар да, 1,5 жашар. Bir балага 1200 алат элем, 3600. Жеткире албайт элем. 100 000 берген жакшы болду. Жакырчылыктан чыгуу максатын көздөгөн бул иш аракеттердин артуу менен райондо тигүү цехин ачкандардын катары көбөйдү. Берилген 100 000 сомго атайын техникаларды сатып алып, азыр буйрутма менен иштеп жатышат. 3 машина алдым. 2 машина тооручак, 1 машина питминтке алдым. Буларга заказ тикип атам. Эрден берден кошуналардан берип атат, буйрутмачылар берип атат, чоң аялдар берип атат, көйнөк, шым, пособиядан 2400 алардым. Ундан ашык мындай кылып азыр иштегеним үчүн 4000ге жакын алып атам bir айда. 4000 акча түшүп атат. Өткөн жылдагы мындай мамлекеттин колдоосун Нокен районунда 50 үй бүлө алды. Алар азыр ай сайын төлөнүүчү жөлөк пулунан 2 эсе көп кирешет табууга жетишип жатканын айтышат. Маселен, Майрамбек Осмонов. Ал үйүнүн бир бөлүгүнө аква цехин ачкан. Андан түшкөн киреше бир эле үй бүлөсүн багуудан сырткары кошумча жумушчу алып, айлык акысын төлөөгө жетишип жатат. 20 күн ичинде мен 270 000 сомдук заказ жасадым да. 20 күн убакыт кетти. Бир аз сложный иштер бар эле. Андан да тез бүтүшү мүмкүн болчу. Ошол 271 000 сомдук заказдан мен материалдан ашкан эмесинен мага жеке өзүмө калган акча 41 000 сом акча калды. Андан сырткары бир дос балам жардам берет, напарнигим. Ага айлык катары 18 000 акча бере алдым. Жалпысынан 59 000 акча 20 күндө деп коер эле. Эми айлык кылып эсептеш кыйын да биздинчи. Нокен районунда долбоордун буга чейинки катышуучулары айыл чарба, кызмат көрсөтүү, тигүү иши, үй чарба, соода саттык боюнча ишкерликти бир нече айдын ичинде эле ийгиликтүү ишке коюп алышкан. Ал эми азыр болсо бул жылга да мамлекеттин мындай жардамын алуучулардын иш кагаздары даярдалууда. Бүгүнкү күндө биздин жылдын башынан бери атайын анализдерин жүргүзгөн негизинде 145 үй бүлөгө атайын лимит берилип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана үй бүлөгө көмөк алуучулардын ичинен тандоо жүргүзүлүп атат. Азыр ошондой мезгил, мына март айы ичинде тандап, биз марттын акырынан баштап ошол проектлердин кимдин бизнес планы кандай приемлемый болсо, ошол бизнес план негизинде биз берүүгө даярбыз да. Мына ушундай эле социалдык контрактты Каракөл шаарынын тургундары да туура пайдаланууда. Алардын катарында Айсулуу да бар. Буга чейин ички миграцияда эмгектенип келген каарманыбыз социалдык контракттын жардамы менен өз жери Каракөл шаарына келип массаждык кабинет ачкан. Жаштайынан дарыгер болууну кыялданган жалгыз бой эненин 3 баласы бар. Эми болсо жөлөк пулду күтүп отурбай күндө кирешет таап жатам дейт. Мисалы, мурда bir ayda 4 000 карап тура берген болсом, ошол 4 000 азыр бир жумада чыгарсам болот экен да. Бул өтө жакшы нерсе экен. Коркуп келгем, мага бербесе керек, койчу массажыңды айтса керек деп ойлонгом да, бирок аябай мындай мени колдошту. Аракетиң үчүн ыраазыбыз деп. Мен да ыраазымын президентибиздин ушундай мүмкүнчүлүк ачып койгондугуна. Сиздер да алыңыздар, коркпой эле алып, бизнесиңиздерди жүргүзө бериңиздер. Өнүгүү бул өзүбүздөн зависит этет экен. Эч убакта мамлекетти күнөөлөшүбүз керек экен, мамлекетти карап турбашыбыз керек экен. Тим более бизге кайтарымсыз берип атпайбы? Ошон үчүн бул мүмкүнчүлүктү колдон келсе колдонушубуз керек экен.
Ал эми Каракөл шаарынын дагы бир тургуну Бактияр Надыркулов буга чейин 2 баласына жөлөк пул алып келчү. Алда мамлекет тарабынан бир жолку берилүүчү 100 000 сомду алып, унаа текшерүүчү аппаратты сатып алган. Азыр үй шартында болсо да жумушун жандантып, унааларды оңдоп жатат. Эми элде эмне көп, машина көп. Машинанын баары жаңы. Бүт диагностика талап кылат. Ошо. Өзүм башынан негизи автоэлектрикага кызыкчумун. Соцконтракт угу элек деле окуп келгем Бишкекке барып. Анан кийин как раз 2 балама пособие алчумун. Ошо соцконтракт угуп долбоор жазып бардым автоэлектрик боюнча. Долбоор жагылып, жактырылып, диагностика алдым. Азыр Кудайга шүгүр иштеп атам. Клиенттер келет, үйгө алып келип чыштап кетет, карап берем. Диагностикадан башка ушу электричествосын иштеген жерлерин жасап берем. Ошол жумуш. Кудайга шүгүр болуп атат. Каракөл шаарында өткөн жылдын башында 185 үй бүлө мамлекет тарабынан жөлөк пул алып келсе, алардын ичинен 50сү жөлөк пулдан баш тартып социалдык колдоо алган. Кайтарымсыз каражатты алган үй бүлөлөр 16 багыт боюнча чакан бизнестерин жүргүзгөн. Былтыркы соцконтрактты алгандардын иштери ийгиликтүү болуп жатат. Мынакей кичинекей соода саттык менен алектенгендердин товарлары көбөйдү. Ал эми тигүүчүлөр болсо Бишкектен кройлорду алып бүгүнкү күндө кыздарга сеп тигүүдө кичинекейден чоңураак долбоорго түштү. Эң негизгиси булар азыр калкты жумушту камсыз кылуу менен алектенип жатышат. Көп жумушчулар тартылып атышат. Эгерде өздөрү жалгыз иштеген болсо, азыр кошумча жардамчыларды алып жатышат да. Быйылкы жылга 2023 жылда Каракөл шаарына 15 квота бөлүнүп берилди. Мына кийинки жумада акчабыз келип счетубузга түшөт. Өткөн жылы мамлекет тарабынан мына ушундай эле берилген социалдык контракттын негизиндеги 100 000 сомдук каражатты Базаркоргон районунан 50 үй бүлө алган. Аларга райондук эмгек социалдык жана миграция башкармалыгы көзөмөл жүргүзүп келүүдө. Биздин социалдык кызматкерлер, айыл өкмөттүн кызматкерлери менен бирге мониторинг болуп турат. Дайыма көзөмөл болуп турат. Ушул максаттуу ишке ашып аткандыгы боюнча баары эле ийгиликтүү ишке ашырып атышат. 2023 жылы бул Базаркоргон району боюнча 582 үй бүлөгө беребиз деп пландап, бардык айыл өкмөттөрдө, жерлерде ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жерине барып кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Социалдык долбоордун максаты жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгаруу жана алардын өз ишин баштап кетүүсүнө көмөк көрсөтүү. Алсак өткөн жылы Жалал Абад облусу боюнча 2000ден ашуун үй бүлө жакырчылыктан чыкса, анын ичинен 600-ü мына ушул социалдык келишимдин негизинде. Аталган министрлик тизмесинин негизинде жалпы облус боюнча 3286 үй бүлө учурда тизмеге кирген. Бул район шаарлардын калктын санына жараша бөлүндү. Ал эми өткөн жылы ар бир район шаарга 50ден адам жакыр аз камсыз болгон үй бүлө болсо, мында калктын санына жараша бөлүндү. Март айынын 2 жылдыгын жарымында ошо аталган аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөргө ошо бизнес долбооруна жараша эсеп счетуна акча каражат бөлүнүп берилет. Эске салсак, өткөн жылы республика боюнча 3000ге жакын үй бүлө жеке бизнесин баштоо үчүн 100 000 сом өлчөмүндө грант алган. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги долбоор бул жылы аз камсыз болгон 10 000 үй бүлөгө берилүүсүн пландап жатат.